Jana buldursun karmaygalı mirit Kavlan manas batırın Oşondun akkuladay canı ara Oşo kaptalga gana tartıp jiberi Чыйырчы кашуусунда Алымбек Датка Асанбей уулунун 225 жылдык мааракесине карата Даткалардын эстелиги тургузулду. Кече 10-сентябрь түнү Алымбек Датка менен Курманжан Датканын айкелдери жана коноктоосуга ылайык курулган атайын жай салтанаттуу түрдө ачылды. Иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев, Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Алымбек Датканын урпактары жана жергиликтүү тургундар катышты. Мынакей ушу Алай районунун босогосу деп айтылды. Жалпы эле ушул Даткалардын кичи мекенин кире беришинде ушундай жакшынакай жай турганы өзү бизди кубандырат. Эми Даткалардын бул жерде жакшынакай имараты, мынакей жакшынакай оңунан да, солунан да жакшынакай ушу биздин элдерге, туристтерге болобу, конокторубузга болобу жакшынакай ушундай кызмат көрсөтө турган жайлар кошо ачылып атканы да кубандырат. Бул эми урматтуу туугандар, өзүңөр билесиңер, президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ушу мекенге кызмат кылган адамдарды, ушул жерге жанын аябай буга чейинки тарыхыбыздагы кылган эмгеги үчүн мынакей ушу биздин инсандарыбызды ушу эмгегин баалоо боюнча багыттуу саясаты. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын тескемеси чыгып, бүгүн биз сиздер менен чогуу жалпы кыргыз журтчулугу менен Алымбек Датка атабыздын 225 жылдык маараке тоюн өткөзүп атабыз. Андыктан урматтуу мекендештер, жалпыңыздарды ушул маараке тоюңуздар менен чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан, жеке өзүмдүн атыман куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Улуу күндүн астында турабыз. Кудай буйруса, мына президентибиздин колдоосу менен ушу өкмөттүн тескемеси чыгып, Кудай буйруса, ушул эртең бүрсүгүнө 2 күн Алайда ушул Алымбек Датка атабыздын 225 жылдык мааракесин өткөзгөн турабыз. Мына райондун акими, облустун жетекчиси Элчибек Нуржадишевтердин Алай элинин, Алай активинин колдоосу менен бүттү. Ушу иштер уюштурулуп, биз азырда мына районда көрүп келдик. Кудай буйруса, жакшы тоюн астында турабыз. Урматтуу Алай жергесинин эли, урматтуу аксакалдар, мына буйруса биздин Алайда дагы чоң майрам, чоң той. Биздин атабыз, чоң атабыз Алымбек Датканын 225 жылдыгы. Буйруса, даярдыктар абдан жакшы. Мына жерде уюштурган губернатор сизге чоң рахмат. Урматтуу Арсанбек сиздерге дагы чоң рахмат. Чындыгында аз убакыттын ичинде ушундай жакшы деңгээлге жеткирип, буйруса той жакшы өтөт деген ниеттебиз. Эми Алайга сапар тарткан жүргүнчүлөр, коноктор чыйырчы кашуусунда тынуучу жасап, эс алышса болот. Анткени коноктоосучу жайда заманбап шарттар түзүлдү. Мында тамактануучу жай, намазкана, фотозоналар, туристтер үчүн эсте калаарлык сүрөткө түшүүчү жасалгаланган аймак жана башка эс алууга ыңгайлуу шарттарды камтыйт. Биздин ушул Алай районуна кирип келаткан коноктордун жана туристтерди жакшы маанайда тосуп алуу, ошолорду тарыхы бай Алай жерине кирип келатканда өзүнүн маданияттуу ар кандай таштарды таштоого үндөө максатында бүгүнкү ушул Даткалардын атындагы мейман токтоочу жайды салууга аракеттенип элек. Ушул буюрса мынакей салынып турат. Муну менен бирге чыйырчы кашуусунан Алай районунун борборуна кире беришке чейинки 9,5 чакырым жол толук жарыктандырылды. Бул багыттагы иштердин сметалык баасы 10 миллион сомдун тегерегин түзгөн. Алай жергесинде бүгүн эң чоң жаңылык болуп атат. Бул жерде турган коноктор, ушул жерде жашаган элдер үчүн бир ыйык жерлердин бирөө болуп калды десек болот. Биздин чыйырчыгыбызда буга чейин деле көп боз үйлөр тигилген эле. Бул өзгөчө жаңы үлгүдөгү жаңы жер болуп атат. Бардык
элдердин кубанычы чексиз. Кара Суу районунан Атайга келуши алайында Айдарбек Датканын айкели менен ушу Курманжан энебиздин айкели ачылып турду. Ушу Айдарбек Датканын 225 жылдык ошо немесине эстелигине орнотулганына атайын ушу келип көрүп кетели деп келдик жамаатыбыз менен. Ошол мына ишкерлерге, алайлык балдарга өтө чоң ыраазычылык. Ушундай ошол ушунчалык бийиктик нерсеге ошо свет тап келип, элдин жашоосу үчүн турмушту жакшыртып, ошо жерге келгендер кичине дем алып 5 мүнөткө отуруп, кофе ичип кете турган кылып, дем алышта турган кылып туруп жакшылык кылып атышыптыр. Рахмат ишкер балдарга. Дайым иштерин дайым неме болсун. Ошо элдин кызматында жүрө берсин. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, биздин генералыбыз Камчы Кыдыршаевичке мен өзүм 2-3 жолу кайрылып, кат жазып кайрылдым эле. Ошо биздин сөзүбүздү эч бир жерге таштабай, мына бүгүн насип экен биздин ушул мааракенин өткөрүп алдында турабыз. Мен ушул биздин баардык урпактардын атынан биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, элдик генералыбыз Камчы Кыдыршаевичке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эгер бул кишилер ошондой бир аракет кылып, уруксат берип, ушу деңгээлге чыгарбаса, мындай мааракелер кандай болот эле аны биз билбейбиз. Аларга биз чоң ыраазыбыз, чоң ыраазычылык билдирип, рахмат айтабыз баарына. Белгилей кетсек, Ош облусунун Алай районунда Алымбек Датка Асанбей уулунун 225 жылдыгына арналган маареке башталды. Массалык иш-чара 2 күнгө созулат. Эртең 12 сентябрда сынактардын финалдык баскычтары орун алат жана баалуу белектер тапшырылат. Кечкисин өлкө башчынын катышуусунда майрамдык салтанаттын негизги бөлүгү орун алары маалымдалат. Асия Сыдыкова, Урматбек Умарбеков, Регион телеканалы, Ош.